распродажа. Оский базардың распродажасы. Бишкек мэриясынын алдындагы сатып түгөтүү акциясына чыгарылган кийим-кечектердин жайылып турганын көргөндөр кандайдыр бир жарманка өтүп жатат деп да ойлошу мүмкүн. Бирок бул Ош базарда соода кылгандардын нааразычылык акциясы. Аталган соода жайда эмгектенген 10 чакты сатуучу дал ушундай ыкма менен үндөрүн тиешелүү жактарга угузууну максат кылышыптыр. Товарларыбыз бүт астатак болуп калды. Бикиялуу торговля эле соода кылыш керек. Биз деле ушинтип көчөлөрдө соода кыла берсек боло берет экен да деген максатта биз акция кылдык бүгүнчү. Чынаргүл Жапарова 4 жылдан бери Ош базарында спорт кийимдерин сатып үй бүлөсүн багып келет. Айтымында базардын сыртында жайгашкан мыйзамсыз жайма жайларынын кесепетинен ичкериге адам кирбей соодасы жүрүшпөй калган. Анын кесепетинен салыгы менен ижара акысын да төлөй албай жатыптыр. Ошондой эле саткан кийимдер да убагында өтпөгөндүктөн эскирип кеткен. Биз мыйзам түрүндө мыйзамдуу отурабыз, ичинде соода кылып патент төлөйбүз, налог төлөйбүз, бюджетке түшсүн деп жакча. Ошол көчөлөрдүн баарын бууп алганда стихийный торговлячы. Кыял базардын үстүнө өзүңөр деле билсеңер керек. Токтогула көчөсүнү, Киевский көчөсүнү, Чуйский көчөнү аябай эле бууп салышканда, элдер өтө албайт аяка барганда. Соода кыла албайшыт. Анан биз ошол налог төлөй албай калганы үчүн бияка келдик мыйзам чегинде. Нааразы тараптын айтымында жайма базардан күн сайын тиешелүү аткаминерлердин чөнтөгүнө 200 000 сом түшүп турат экен. Аны болсо базар сыртындагы мыйзамсыз иштегендер ордун сактап соодасын уланта берүү үчүн чогултуп турат дешет. Бирок далилдин жоктугунан алардын пикирлерин эч ким укпай жатыптыр. Сосмон төлөбөйт, аренда төлөбөйт, свет төлөбөйт, охрана төлөбөйт. Аларга жагат да. Мага деле жакмак ошону чыгып алып туруп 40 000 соода кылсам, 10 000 прибыль көрсөм, сиз деле барып турмаксыздар. Базардын администраторлору, директорлору баардыгы көчөнүн стихиканы жыйнаганга коркот. Себеби ал жерде өзүнчө мафиялар бар. Буларды колдогон, стихияны колдогон гомдун милициялары, начальниги баш болуп, булар өзүнүн органдарга таратып берет. Жыйылган акчанычы. Анан акимият кызыктар. Акимияттын үстүндө мэриядан адам бар. Акциянын катышуучулары бир нече саат туруп каала бийлигинин өкүлдөрү менен жолугушкан соң тарап кетишти. Айтымдарында мэрия менен Ленин районунун акимияты көйгөйлөрүн жакын арада чечип берүүнү убадалаптыр. Ал эми тиешелүү жетекчилер болсо бул көйгөйдү чечүүгө кол жетпей жатканын айтып алакан жайышууда. Ар кандай жандай тоскоочулуктар болгондуктан бул жумуш 100%га аткарыла элек. Бирок бул тарапта ошол иш болуп жатат. Мен отделымда 6 эле киши бар. Анан жанагындай кээ-бирлер ооруп калат, кээ-бирлер өзүнүн жумуштары болуп калат, кызматтык жумуштары. Анан баары базарга чыга албайт. Андан сырткары техника тарабынан көп тоскоолдук болот. Анткени бир күнү келип, бир күнү келбей калат. Ленин районунун администрациясынын маалыматына ылайык, жыл башынан бери Ош базарынын аймагында мыйзамсыз соода кылгандар 75 жолу алынган. Ал үчүн администрациядан 4 адам жана тазалык муниципалдык ишканасынан бир нече унаа бөлүнгөн. Бирок акимият кызматкерлери рейд иштерине милициядагы катышуусу керектигин билдиришүүдө. Дастан Жолдошев, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС.